кар жаап атат. Кечегинде эле жай келген болчу. Биз азыр Чопок коо менен Токтогула көчөсүнүн кесилишине келдик. Бул жерде мэрия тараптан мусорларды, калдыктарды сорттоо пункттар ачылган экен. Негизи өтө туура нерсе. Жаканда тамак аштардын калдыктарын өзүнчө ыргытуу, тияка болсо темир, айнек, пластик, кагаз. Бул жака болсо көнгөндөй эле баягы башаламан. Бирок тилекке каршы биздин элдерибиз бул нерсеге көнгөгөндүктөнбү же айтор келип эле ушул жака баарын ыргыта беришет экен. Ошон үчүн биздин шаардын тургундарынан жана коноктордон суранып кетмекчимин. МП тазалык кызматы иштеп жатат. Буюрса бул ошогон жерлер Бишкек боюнча 50ге жакын жерге коюлат экен. Мусорларды өзүнүн контейнерине туура кылып ыргытыңыздар. Жана ошондой эле биякта атайын ушу мусорларды карай турганга жардам бере турган бул жакта офис ачылган экен. Биякта 2 сменде күнү түнү иштешет экен. Жана ошондой эле мен суранып кетет элем мэрия тараптан могул жерге камера орнотуп коюңуздар. Онлайн көрүп тургандай кылып ар бир жаран өзү кирип кантип мусор ыргытып атышат, кантип ыргытыш керек экенин үйрөнө тургандай кылып. Эгер жанакындай баарын мусор ыргытып берсе, анда чара көрүш керек келечекте. Бирок азыр эрте. А так жакшы идея экен, жергиле Кыргызстанды сактайлык, мусорларды сактайлык.